Атамбаевди кармоо аракети эл менен күч органдары кагылышты. Эл тарапка тороктор менен от атылып атат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүнө 7 августта кечки саат 8дерден кийин атайын даярдыктагы куралчан күч кызматкерлери келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча атайын операция жүрүп жатканын ырастаган. Бирок Атамбаевдин тарапкерлери күч органдарына аны алып кетүүгө жол беришкен жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы маалында жаракат алган атайын даярдыктагы бөлүктүн 22 жаштагы бир кызматкери каза болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана саламаттыкты сактоо министрлиги ага үй тараптан аскердик ок атылгандыгын билдирди. Блин, 2 саатта чечесиңерби? Байке, алып кетет. 1 саат калтырап жатты. Мурдагы президенттик кармоо операциясы 7 июлда кечки саат 8дер чамасында башталган. Интернетке жарыяланган видеолордон атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкерлери мурдагы президенттин үйүнүн короосуна кирип келгенде жан сакчылар Атамбаевди коопсуз жерге алып кетүүгө үлгүргөнүн көрүүгө болот. Операция Атамбаевдин тарапташтары менен күч кызматкерлеринин тиреши, кайым айтышуусу, октордун добушу менен коштолуп жатты. Мурдагы президенттин үйүнүн короосунун бир канча жери өрттөлдү. Койташтагы окуяда жараланган баш аягы 43 киши. Алардын ичинде күч түзүмдөрүнүн кеминде 15 өкүлү ооруканага жеткирилди. Атайын операция башталгандан 2 сааттай убакыт өткөндөн кийин бир канча телеканалдар көрсөтпөй калды. Койташ айылында уюлдук байланыш жана интернет начарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкерлери желим окторду гана колдонгонун, Атамбаевди кармоо операциясы уланып жатканын маалымдаган. Бирок Атамбаевдин тарапкерлери күч органдарына аны алып кетүүгө жол беришкен жок. Бул кайдан кайсыл малды алдыңыз бул? Бул мына могу жерден ат атканда сүймөй кетти. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Самат Курманкулов комага түшүп, жасалма дем алдыруучу аппаратта жатат. Буга чейин Самат Курманкулов башынан жаракат алып, ооруканада операция жасалган. Курманкулов мээсинен оор жаракат алган. Ал Койташта милиция менен Атамбаевдин тарапташтары бири-бирин таш менен урганда башына таш тийип жаракат алгандыгы кабарланган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова операция жасалды. Операциядан кийинки абалын дарыгерлер өтө оор абалда деп баалап жатышат. Реанимацияда деди. Не окуйду. Хер знает. 7 августта Атамбаевди кармоо боюнча жүргүзүлгөн атайын операцияда күч органдары менен мурдагы президенттин тарапкерлери кагылышты. Андан жаракат алып, ооруканага түшкөндөрдүн саны 45 кишиге жетти. Ошондой эле күч түзүмдөрүнүн бир өкүлү каза тапты. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов милиция кызматкерлери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйү жайгашкан Койташ айылынан чыгып кетээрин маалымдады. Ал аймакты курчап турган күч органдары элдин тынчтыгы үчүн ал жерден алынып жатканын, ал эми Атамбаевдин тарапкерлеринин колунда кармалып турган атайын кызматтын 6 аскери эртең мененки саат 9га чейин бошотулаарын маалымдады. Алар боюнча полностью Рашан Жээнбеков, Беркилер бардыгы алып чыгып беребиз деп айтты өздөрү. Качан? Кандай качан? Эртең деп айтты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Апрель ТВ телеканалы аркылуу кайрылуу жасады. Ал өзүн кармоо операциясы маалында карапайым адамдар жабыркаганын айтып, аларга каршы желим гана эмес, аскердик ок дагы колдонулду деп айтты. Было применено в итоге и боевое оружие, потому что спецназ был не только с помповыми и с резиновыми пулями, но было и боевое оружие, причем с лазерным наводением. Биз, мен дагы, Койташтагы башка адамдар дагы террорист эмеспиз деп билдирди Атамбаев. Мы не террористы, ни я, ни мирные люди вокруг.
дома Кайташей, которые в этот день приехали. Многие приехали просто сделать фото со мной. Ал бийликке буга чейин жазуу түрүндө көрсөтмө берүүнү бир нече жолу сунуштаганын белгиледи. Я несколько раз предлагал дать письменные показания и через прессу, и конфиденциально, и... Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан эрте чыгып кетүүсү боюнча эч кандай күнөөсү жок экенин дагы маалымдады. Дагы бир жолу бийликке айтам, токтогула, аягы жаман бүтөт, деди Атамбаев. Я еще раз предлагаю властям одуматься и обратиться хочу к силовикам. Не стреляйте в собственный народ. Все это очень плохо кончится для вас. Ваши руководители, возможно, куда-то убегут, но для вас это очень плохо кончится. Саламаттыкты сактоо министрлиги атайын операция маалында атайын даярдыктагы бөлүктүн бир кызматкери каза болгонун билдирген. Атамбаевдин тарапташтары азырынча анын өлүмү боюнча комментарий бере элек. 7 августта Атамбаевди кармоо боюнча жүргүзүлгөн атайын операцияда жаракат алып ооруканага түшкөндөрдүн саны түнкү саат 12:55 карата 36 кишиге жетти. Маалыматка ылайык, жаракат алгандардын 15-и күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери. Ооруканага түшкөндөрдүн арасында ок атуудан улам жаракат алгандары жана мээси чайкалгандары бар. Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча атайын операция 7 августта кечке жуук башталган. Бирок мурдагы президент дале Койташтагы үйүндө экени кабарланып жатат. Решетку пытались разварить.